чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Кудай, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, бизге түбөлүк өмүрдү, асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн, ырайыңыз үчүн ыраазычылык билдирүү менен бүт даңктоолорду, мактоолорду бир гана сизге арнайбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон бардыгыбыз чогулуп, сиздин улуу сүйүүңүздү жана ырайыңызды даңкташ үчүн, сиздин сөзүңүзгө үйрөнүш үчүн, сиз чогуу болгон бир мамилелешүүгө чогуу болгондугуңуз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта дагы биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамга керектелүүчү өз ырайыңыз менен чогуу болуп, ар бир адамга өз көңүлүңүздү буруп, жардамыңызды берип, сиз берген өмүргө, сүйүүгө, ырайымга мындан дагы толук ээ болушубуз үчүн, мындан аркы жашообуз сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо болушу үчүн өзүңүз жардам берип жетектеңиз. Биздин арабызда дагы да сиздин улуу сүйүүңүздү таанып биле элек адамдар боло турган болсо, аларга сүйүүңүздү, ырайыңызды арнап, алар дагы түбөлүк өмүргө ээ болушуна жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан бардык мамлекеттеги жашап жаткан бир туугандар, жакшы кабар сөзүн жарыялап келген бардык адамдарга ыйык руктун жетеги менен чогуу болуп, өз жардамыңызды берип, кайраттуулук менен сиздин эркиңизди аткарып, адашкан көптөгөн адамдарды сизге ээрчитип келе турган иштер аткарылсын. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта дагы бизге ачып бере турган сиздин сөзүңүздү, эркиңизди, ырайымыңызга толуп, мындан аркы жашообузда бир гана сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашап, кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын астында ашкерелөөгө, уят карууга калбай тургандай бололу. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасын чогуу угабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 11-бөлүм. Жакан жазган жакшы кабар 11-бөлүм. 25-26 аяттарды окуйбуз. Жакан 11-бөлүм 25-26 аяттарды окуйбуз. Ыйсага мындай деди: мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да тирилет. Мага ишенип жашаган адам өлбөйт. Ушуга ишенесиңби? Ушуга чейин окуйбуз. Жаз мезгили башталды. Англисче spring деп аталат. Spring деген бул пружина, булак, же болбосо жашоо жаңыдан башталышы. Кыш мезгилинде өлүп калган, куурап калган баардык өсүмдүктөр кайрадан жаңыланып, жашылданып, жада калса гүлдөп баштаган учуру. Жашоо кайрадан башталды деген мезгилди билдирет. Андан сырткары кышы бою уктаган жаныбарлар дагы үңкүрдөн же болбосо чээндеринен чыга башташтык. Бакалар дагы жада калса чыга башташтык. Өз иштерин уланта башташтык. Тегерек чекен айлана кайрай турган болсок, ушул мезгилде Ыйса Машаяк тирилген. Бардык жандыктар жашоо бар экендигин күбөлөндүргөн учурда Ыйса Машаяктын тирилүүсү бизге өтө чоң сабак берет деп айтсак болот. Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнүн бир дагы адам биле албайт. Ал эми анын тирилген күнүн биз эсептеп билсек болот. Лебилер китеби 23-бөлүмдө Израиль эли колдонгон календар боюнча карасак, 1-айдын 14-числосу Израиль эли Мисир жергесинде 400 жыл бою жашап, андан кийин ал жактан кутулуп чыгардын астында ошол түнү курмандык козу өлтүрүлгөн дагы, союлган дагы, эртеси күнү Мисир жергесинен куткарылып чыгарылышат. 1-Корунтуктар 5-бөлүм 7-аятта жазылгандай, Пасах козусу Машаяк биз үчүн курмандыкка чалынган. Матай 26-бөлүмдө дагы айтылат, Ыйса Машаяк Пасах козу катары Машаяк биз үчүн өлгөн деп жазылат. Израилдин календары боюнча айдын 14-числосу. Ошол себептер менен Ыйса Машаяктын өлгөн күнүн биз санап биле алсак болот. Ыйса Машаяк өлүп эле тим болбостон 3 күндөн кийин кайрадан тирилген. Израилдин биздин календар боюнча санаганда марттын аягынан баштап апрелдин башына туш келет. Израиль элинин колдонгон календары менен биздин колдонгон календар башка болгондуктан, ошондуктан айлар менен бир аз айырмаланышат. Эң негизгиси Ыйса Пасах козу катары биз үчүн курмандыкка чалынгандагы, андан кийин 3 күндөн кийин тирилет. Лебилер китебинде жазылгандай, Ыйса Машаяктын өлө тургандыгы жөнүндө алдында ала жазылган. Анан кайрадан тирилген Ыйса жөнүндө ишемби күнүндө Израиль эли дагы кандай майрамдарды майрамдашкан. Пасах майрамынан кийин эгиндер жыйноо, 1 боо байлоо майрамын дагы майрамдашкан. Андан кийин 7 жума же болбосо 49 күн деп
50-күнү ыйык рух бул дүйнөгө келет. Ыйса Машаяк тирилип 40 күн бою өзү тирүү экендигин көптөгөн адамдарга күбөлөндүргөндөн кийин, асманга көтөрүлгөндөн кийин 10 күндөн кийин ыйык рух бул дүйнөгө келет. Ыйса Машаяк тирилгенден кийин толугу менен 50 күн өткөндөн кийин ыйык рух бул жерге түшөт. Лебилер китеби 14-бөлүмдө дагы алдын ала Ыйса Машаяктын өлүмү жөнүндө, тирилүүсү жана ыйык рух бул жерге түшө тургандыгы жөнүндө жыйынтыгында жакшы кабар сөзү дүйнө жүзүнө таркайтыргандыгы жөнүндө айтылган. Андан сырткары алачыктар майрамы дагы майрамдалган. Биринчиден жанакы эгиндер жыйноо биринчи боосу болгон. 7 күн бою алачыктар майрамы дагы майрамдалган. Алачыктар майрамы 1000 жылдык боло турган падышачылыкты алдын ала образ катары көрсөтүлгөн. Биз сиздер менен окуп кеткен бул аяттарга көңүл бурсак, Ыйса Машаяк көптөгөн кереметтерди аткарган. Эң эле акыркы аткарган кереметтеринин бири өлүп калган Лазарды тирилткен эле. Жакан 11-бөлүмдө өтө жакшы толук жазылат. Ыйса өлгөн адамдарды тирилткен 3 жолу тирилткендиги жөнүндө жазылат. Биринчиси синагога башчыларынын бири Жайырдын кызын тирилтет. Ыйса алардын үйүнө киргенде ал кыз өлгөн жок, уктап жатат дед. Анан элдер өлүп калса кантип уктап жатат деп айтасың деп аны шылдыңдап күлүшкөн эле. Ыйса Талита куми дегенде ордуңан тур дегенди билдирет. Өлүп калган ошол кыз ордунан тура калат. Андан кийин жесир аялдын баласын тирилтет. Өзүнүн жалгыз уулу бар элек. Баласы өлүп, андан кийин аны көргө коёрдун олдунда анын сөөгүн көтөрүп алып элдер мүрзөнү көздөй бара жатканда, апасы аркасынан ыйлап боздоп ээрчип бара жатканда Ыйса айтат: мүрзөгө бара жаткан адамдарга токтотуп, жигит сага айтып жатам, ордуңан тур дегенде ал тура калат. Мүрзөгө көргө койлардын астында жесир аялдын баласын тирилткен. Анан акырында Жакан 11-бөлүмдө айтылгандай, коюлганына 4 күн болуп калган Лазарды тирилтет. Израиль элинин мүрзөлөрү мындай үңкүр сыяктуу курулган. Ата бабалардан баштап алар ошол үңкүргө сөөктү коюшкан. Ыйса өзү сүйгөн Бетанияга келет. Бетания шаарында Лазар, Марта жана Мариям 3 бир тууган бар эле. Алардын ата-энеси жөнүндө жазылбайт. Ыйса Машаяк ал жерге келгенде дайыма аны жолуктурушуп, той өткөрүшүп, ошол Лазардын үйүндө көптөгөн адамдар чогулуп сөз угушчу элек. Ыйса Лазарды жакшы көрчү элек. Галилеяга кеткен учурунда Лазар ооруп калган болот. Лазар ооруп калды деп Ыйсага дагы угузушат. Бирок ошол замат Ыйса Лазарга барган эмес. 4 күн бою ошол Галилеяда калган элек. Анан шакирттерине айтат: ал Лазар уктап калды, мен аны барып ойготом дегенде, шакирттери уктап жатса анда айыгат деп айтышат. Ооруган адам сөзсүз түрдө айыгат деп айтышат. Анан шакирттери айтат: жүйүттөр жакында эле сени ташбаранга алып өлтүргөнүнө жатышпады беле, анан кайра кантип ошол жака барасың дегенде, ошондо Ыйса аларга ачык айтат: жок, Лазар өлүп калды деп.
өлүп калган адамды ал адам уктап жатат деп Ыйса бир нече жолу айткан. Биринчи Тессалоникалыктар 4-бөлүмдө айтат, машаякчыларды, өлгөн адамдарды уктап жаткан адамдар деп айтат. Өлгөн, уктап жаткан адамды ордуңан тур десең, ал ордунан турат. Анан Ыйса Бетанияга келгенде, Бетанияга барыш үчүн бир күн керектелет, дагы жыйынтыгында 4 күн өтөт. Лазардын бир туугандары келип Ыйсага айтат, Лазар ооруп жатат деп биз кабар бергенде эмне үчүн келген жоксуң? Сен бул жерде болгондо бир тууганым өлмөк эмес деп айтат. Марта, анын бир тууганы Мариям боздоп ыйлап жаткан болот. Ыйса аларга кайрылып айтат, жок, кайгырба, бир тууганың тирилет. Марта ага айтат, ооба билем, акыркы күнү өлгөндөр тириле турган күнү тирилерин билем. Байыркы келишимде дагы дүйнөнүн акырында бардык адамдар тириле тургандыгы жөнүндө алдын ала айтылган эле. Куткарылган адамдар түбөлүк бейишке барыш үчүн, куткарылбаган адамдар соттолуп тозокко барыш үчүн денеси тирилет. Байыркы келишимде эле өлгөн адам тирилген, бир нече керемет аткарылган. Ыйса Машаяк айтат, жок, сенин бир тууганың тирилет. Аны кайсы жерге койдуңар деп сурайт. Өзүң көр деп жооп беришкенде, Ыйса ошол мүрзөнүн астына келет, дагы таш менен оозун жаап коюшкан элек. Көптөгөн адамдар Ыйсанын артынан ээрчип мүрзөнүн астына келишет. Ташты алып салгыла дегенде, Марта Ыйсага жооп берет, теңир, жыттанып кетти го, коюлганына 4 күн болуп калды. Албетте жагымсыз жыттанат, ачкыла, ташты алып салгыла. Эгерде ишенсең, Кудайдын даңкын көрөсүң деп айткан жок белем. Анын айткан сөзү боюнча ташты алышат. Албетте жагымсыз жыт дагы чыгат. Ал Ыйса бийик үн менен, Лазар чык деди. Курчап турган адамдар, өлүп калган адам кантип чыгып кетмек эле? Жада калса жыттанып да кеткен, анан чык десе эле кантип Лазар тирилип кетмек эле? Өлгөн адамды ак кепинге орошот го, башынан баштап, колу бутун, бети башын. Лазар чык дегенде Лазар мүрзөдөн чыгып келет. Элдин баардыгы таң калышат. Анын кепинин чечкиле, бассын деп жооп берет. Ошондо Лазар тирүү экенин көптөгөн адамдар көрүшөт. Кээ бир адамдар мындайча айтышат, Лазар чык десе эле кантип эле чыгып кетмек эле? Жок, ал туура эмес. Андай болушу мүмкүн эмес деп. Ыйса ким экенин билесиздерби? Ыйса ал Кудай өзү. Филиппиликтер 2-бөлүмдө айтылат. Кудай асма менен жерди жаратканда, сөз менен жаратканда, сөз Кудай өзү болгон. Башталыш 1-бөлүм 26 аяттарда биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Биз деп айтат көптүк түрдө. Кудай деген сөз грек тилинен Элохим деп аталат. Жеке чакта. Ошол эле учурда көптүк мааниде айтылат. Биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Өзү жалгыз болсо анда биз деп айтпайт эле го. Башталыш 11-бөлүмдө Бабыл мунарасын тургузганда дагы төмөн түшүп баралы да бири-бирин түшүнбөгүдөй кылып тилдерин аралаштырып салалы деп көптүк түрдө айтат. Кудай көп Кудай эмес, жалгыз Кудай, бирок Ата, Уул жана Ыйык Рух экендигин билдирет. Ыйса Машаяк ошол Кудай өзүн
чагылдырат. Кудайды ата деп кайрылган. Кудай ата, уул жана ыйык рух. 3 бирдиктүү Кудай. Ыйса Машаяк тирилгенде Томас бар эле. Томас жок эле, кечиресиздер. Шакирттер айтат, Ыйса тирилгенин биз көрдүк. Ал өзү айткан боюнча кайрадан тирилди. Томас ошондо аларга эмне деп жооп берет? Кармап көрдүңөрбү? Жок, кармап көргөн жокпуз. Жок, кармап көрмөйт белеңер. Жок, мен кармап көзүм менен көрмөйүнчө ишенбейм. Бир нече күндөн кийин Ыйса кайрадан шакирттерине келет, дагы силерге тынчтык болсун дейт. Томас анын денесине колун тийгизип көрөт, дагы Томаска кайрылып айтат, мени кармап көр. Кечирип кой Теңир, бирок мен кармап көрүшүм керек деп кармап көрөт, колун тийгизип көрөт. Андан кийин эмне деген сөздөрдү айтат? Теңирим менин, Кудайым менин деп жооп берет. Ыйса Кудай болбосо, анда мен эмне үчүн Кудайым деп атап жатасың деп айтмак. Жок, мен жөн эле уулмун деп айтмак эле. Жок, андай айткан жок. 1-Жакан 5-бөлүмдө айтылат. Ал чыныгы Кудай жана түбөлүк өмүр. Ыйса чыныгы Кудай. Биздин адамдык оюбуз менен буну түшүнүүгө мүмкүн эмес. Бир эле Кудай, бирок Кудай ата, уул жана ыйык рух. Кичинекей балага бирге бирди кошсоң канча болот десең, ал бир деп жооп берет. Бир менен бирди кошсоң кантип эки болмок эле? Эки болуш керек эле. Жок, бирге бирди кошсоң кайра эле бир болот да. Эсептөө системасы ар кандай. Биз эсептеген система менен Кудай эсептеген нерсе башка. Кандай болгон күндө дагы Ыйса асман менен жерди жараткан учурда, сөз менен жараткан учурда Кудай өзү эле. Жакан 1-бөлүмдө бардыгы ал аркылуу башталган. Еврейлер 1-бөлүмдө да айтылат. Ал анын табиятынын толук көчүрмөсү. Ал өз сөзүнүн күчү менен бардык нерсени кармап турат. Ал Кудай өзү. Сокур адамдардын көзүн ачкан, жада калса толкундарды токтото алган. Израиль элдери таң калып сурашкан, шамалды да, көлдү дагы баш ийдирген бул ким деп таң калышкан элек. Ал өзүнүн колу менен асман менен жерди негиздеген. Аларды чакыра турган болсом, бардыгы биригип менин алдыма келишет дейт. Лазар чык дегенде, Лазар эле чыкты эле. Албетте ошол мүрзөдө көптөгөн ата бабалардан баштап көптөгөн адамдар көргө коюлган эле, бирок чыккыла десе бардыгы чыгып кетмекти. Ал жаратуучу Кудай экен деген дагы бир жолу далилдеген. Ыйса өзү жөнүндө айтат, мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да тирилет. Мага ишенип жашаган адам өлбөйт. Мага ишенип түбөлүккө өлбөйт. Бул анын руху жөнүндө айтылат. Куткарылууга ээ болору менен анын руху эми өлбөс рух болот. Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да тирилет. Мага ишенип жашаган адам өлбөйт. Ушуга ишенесиңби деп айтат. Мартага айтат. Ыйса бул ыйык жазуунун эң негизги магызы бул Ыйса Машаяк өзү. Жакан 5-бөлүм 39-аятта ыйык жазууну изилдеп жатасыңар, ал аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлойсуңар. Ыйык жазуу болсо мен жөндө күбөлөндүрөт. Башталыш китептен баштап аян китебине чейин эң негизги мазмундагы сөз бул Ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүрүү.
Ыйса Машаяктын төрөлүүсү, жашоосу, өлүмү, асманга тирилүүсү жана асманга көтөрүлүүсү, кайрадан келиши. Түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн адам Ыйса Машаякка ишениши керек, анын өлүмүнө, тирилүүсүнө жана кайрадан келишине. Кудай биз үчүн аткарган эң эле керемет иштердин бири бул Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү. Кудай адамдын денесинде бул дүйнөгө келет. Күнөөкөр катары айкаш жыгачка кадалат дагы, мүрзөгө көргө коюлат, анан кайрадан тирилет. Биздин денебизди ал бул дүйнөдө өлөт дагы, Кудайдын керемет күч аркылуу кайрадан тирилет. Кудайдын аткарган иштеринин бири бул Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү. Асман менен жерди жараткан иш бул сөз аркылуу аткарылган. Ал эми бизди куткарып алыш үчүн сөз менен жетишсиз эле. Эмне үчүн? Анткени тозокко бара жаткан күнөөкөргө куткарыл деп койсо, куткарылып калат эле да, бирок Кудайдын адилеттиги аткарылды. Эмне үчүн? Римдиктер 6-бөлүмдө айтылгандай, күнөө үчүн жаза өлүм. Күнөө үчүн жаза төлөнбөйүнчө ал адам куткарылбайт. Кудайдын жалгыз уулу адамдын бейнесинде бул дүйнөгө келет дагы, Кудайдын мыйзамын бардыгын аткарат. Күнөөсүз Ыйсага биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын Ыйса Машаяктын мойнуна жүктөп коет. Ышая 53-бөлүм 6-аятта жазылгандай, эң эле аянычтуу күнөөкөр катары айкаш чыгачта кадалат. Жыйынтыгында Кудайдын адилеттиги аткарылат. Ыйса Машаяктын өлүмү биз жазаланып турган жаза, соттоло турган сот жөнүндөгү Кудайдын адилет иши. Андан кийин өлүм бийлигин жеңет дагы, биз үчүн өлүп бергендиги бул Кудайдын сүйүүсүн далилдейт. 3 күндөн кийин кайрадан тирилгендиги бул Кудайдын керемет күчүн билдирет. Биздин күнөөлөрүбүздү арылтып, бизге түбөлүк өмүр алып келгендиги Кудайдын аткарган иштеринин эң эле чоң иши болуп саналат. Мындан дагы артык ишти Кудай эми аткара албайт, аткарбайт дагы. Аткаруунун дагы кереги жок. Ошол себептер менен асман менен жерди жаратып, башкарып келгендиги сөз менен башкарган. Ал эми бизди күнөөдөн куткарып алыш үчүн Кудайдын жалгыз уулу өлүм бийлигин жеңип, бизге түбөлүк өмүргө ээ кылдырыш үчүн аткарылган эле. Ошол себептер менен байыркы келишимде дагы Ыйса Машаяктын өлүмү жөнүндө, тирилүүсү жөнүндө алдын ала Кудай тарабынан пайгамбарчылык сөздөр айтылган эле. Забур китебинен карап көрөлү. Бүгүн көбүрөөк китеп ачабыз, ошондуктан өзүңүздөрдүн китебиңиздерден ачып карасаңыздар, Забур китеби 15-бөлүм. Забур китеби 15-бөлүм 10-аят. 10-11-аяттарды мен окуп берейин. Анткени сен менин жанымды өлгөндөр жаткан жайда калтырбайсың, өз ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң. Сен мага өмүр жолун көрсөтөсүң. Сенин алдыңда толук кубаныч, оң колуңда түбөлүк жыргал. Ыйса Машаяк келгенге чейин 1000 жыл мурун Дөөт падыша жазган китеп Забур. Менин жанымда өлгөндөр жаткан жайда калтырбайсың. Биздин жаныбызды тозокто калтырбастан өз ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң. Айкаш-чыгачка кадалган Ыйса Машаяктын денеси. Кылмышкерлердин буттарын сындырышкан. Ал эми Ыйса Машаяктын сөөктөрүн сындырышпасын деген сөз айтылган. Башка кылмышкерлердин буттарын сындырышкан, батыраак өлсүн деп.
Ал эми Ыйса Машаякка келгенде сөөк өлүп калгандыгы үчүн сөөктөрүн сындыруунун кереги жок эле. Өлдү, бирок ал чириген денеге ээ болгон жок. Сен мага өмүр жолун көрсөтөсүң. Ыйса Машаяктын өлүмү аркылуу бизге өмүр алып келди. Тирилүүсү аркылуу ошол биздин түбөлүк ээ болгон өмүрүбүз далилденди. Ушул сөздү жазылган жазуу боюнча элчилер Жүйүт элине жарыя кылышкан. Элчилердин иштери 2-бөлүмдү ачабыз. Элчилердин иштери 2-бөлүм. Элчилердин иштери 2-бөлүм 25-аяттан баштап окуйбуз. 25-аяттан баштап окуп берейин. Дөөт ал жөнүндө мындай деп айткан: Теңирди мен өзүмдүн алдыман ар дайым көрүп турдум. Анткени ал менин оң жагымда, мен олку-солку болбойм. Ошондуктан жүрөгүм кубанычка толуп, шаттанып сүйлөйм. Атүгүл денем да үмүт менен тынчтанат. Анткени сен менин жанымды өлгөндөр жаткан жайда калтырбайсың. Өзүңдүн ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң. Сен мага өмүр жолун таанытып билдирдиң. Сен мени өзүңдүн алдыңда кубанычка бөлөйсүң. Агайын туугандар, силерге түпкү атабыз Дөөт тууралуу тайманбастык менен айтууга уруксат бергиле. Ал өлдү, көргө коюлду, анын мүрзөсү азыр да бар. Ал пайгамбар болгондуктан жана Кудайдын сенин тукумуңдан Машаяк чыгат. Аны сенин тагыңа отургузам деген убадасын билгендиктен Машаяктын кайра тирилери жөнүндө анын жаны өлгөндөр жаткан жайда калтырылган жок. Анын денеси чириген жок деп алдын ала айткан. Ошол Ыйсаны Кудай тирилтти. Ага биз баарыбыз күбөбүз. Ошондуктан элчилер Ыйса Машаякты өлтүргөн жүйүттөргө кайрылып айтат: Силер өлтүргөн Машаякты Кудай тирилтти деп. Мурунку Израиль элинин падышасы Дөөт падыша өзү жазып кеткендей, Ыйса Машаяктын денеси чириген жок. Ал кайрадан тирилген. Ошол жөнүндө алдын ала айтылган. Биз ошол ишке күбөбүз деп кайраттуулук менен тайманбастан айтып келишкен. Ишая 25-бөлүм 8-аятта Ишая Ыйса Машаяк келгенге чейин 700 жыл мурун Теңир өлүмдү түбөлүккө жок кылат. Ыйсанын тирилүүсү, Ыйса биздин денебизде кайрадан тирилген, өлүмдөн корккон адамдарга күбөлөндүрүш үчүн өлүмдү түбөлүккө жок кылат. 1-Корунтуктар 15-бөлүмдү дагы ачабыз. 1-Корунтуктар 15-бөлүм 3-аяттан баштап окуйбуз. Мен окуп берейин. 1-Корунтуктар 15-бөлүм 3-аяттан баштап. Адегенде өзүм кабыл алып, анан силерге жеткирген кабарым бул. Ыйык жазууда жазылгандай. Байыркы келишимде айтат: Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү, көргө коюлду жана ыйык жазууда жазылгандай 3-чү күнү тирилди. Ал Кейфага, кийин 12 шакиртине көрүндү. Кейфа деп Петерди айтат. Андан кийин бир эле убакытта 500дөн ашуун бир тууганыбызга көрүндү. Алардын көпчүлүгү азыркы күнгө чейин тирүү, айрымдарынын көзү өтүп кетти. Андан кийин Жакыпка жана башка элчилерге көрүндү. Акырында айы күнүнө жетпей төрөлгөн балага окшогон мага да көрүндү. Элчи Павыл Ыйса Машаяктын тирилүүсү жөнүндө күбөлөндүрүп жатат. Адегенде өзүм кабыл алып, анан силерге жеткирерим ушул. Ыйык жазууда айтылгандай.
Бул сөз айтылып жатканда жаңы келишимдин сөзү жазыла элек. Ошондуктан жаңы келишимдеги ыйык жазуу деген сөздөрдүн бардыгы байыркы келишимди айтат. Ыйык жазууда жазылгандай Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү дагы көргө коюлду. Жазуу боюнча 3-чү күнү тирилди. Сөз боюнча, жазуу боюнча өлдү. Сөз боюнча 3-чү күнү тирилди. Биринчиден Петерге, андан кийин 12 шакиртке, андан кийин 500 бир тууганга бир убакытта көрүндүк. Жүйүттөр бүгүнкү күнгө чейин эмне үчүн Машаякка ишенишпейт? Анткени Ыйса Машаяк көргө коюлганда аскерлер аны коргоп турушкан, сактап турушкан, кайтарып турушкан. Анын шакирттери анын сөөгүн уурдап кетишти деп ушак таратышат. Ыйса Машаякты кармап кеткенде шакирттери дагы бизди кармап кетпесин деп ар кайсы жака чачырап качып кетишкен эле. Анан кантип сөөктү уурдап кетмек эле. Мүрзөнүн астына чоң таш менен бекитип коюшат дагы, андан кийин императордун мөөрлөрү коюлган, чапталган эле. Ошолордун бардыгын алып туруп кантип шакирттери Ыйсанын сөөгүн уурдап кетмек эле. Аскерлери кайтарып турган аскерлердин чөнтөгүнө акча салат дагы шакирттери уурдап кетти деп айтып койгула. Эгерде башкаруучуга жетсе, анда аны ынандырып силерди чатактан куткарып алабыз деп. Анан тирилген Машаякты көргөн адамдарды, жок булардын көзүнө бир элестили башка бир нерсе көрүнүп атат деп аларды айыпташкан. Бир адамга эмес, бир эле заматта 12 шакиртке, бир эле учурда 500 бир тууганга, Ыйсанын артынан ээрчиген көптөгөн адамдарга, 12 шакиртине көрүндүк. Бир эле убакытта 500дөн ашыын бир тууганыбызга көрүндү. Бир эле убакытта 500 деген адам башкача бир нерсени көрө алмак беле? Анан элчи Павыл айтат: акырында, эң акырында ай күнүнө жетпей төрөлгөн балага окшогон мага да көрүндү. Өзүн күнөөкөрлөрдүн күнөөкөрү деп аташкан. Айына жетпей төрөлгөн бала сыяктуу. Павыл эң эле башында анын аты Шабыл эле. Израилдин биринчи падышасы Шабылдын атынан Шабыл эле. Андан кийин Бениамин уруусунан чыккан фарисей элек. Эң эле акылдуу, мыйзамдарды окуган адамдардан элек. Анын мекени Килигия эле. Ыйса Израиль жеринде болгондо аны көрө алган эмес эле, Римде жашаган эле. Ошондуктан элчи Павыл Римдин жарандыгына ээ болгон. Анан кантип эле устаттын уулун Ыйса Машаяк деп айтасыңар? Мындай бөлүп жаруучулар каяктан чыкты? Мындай адамдарды ташпаранга алып өлтүрүш керек деп Степан диаконду ташпаранга алып жаткан учурда макулдугун берген элчи Павыл эле, Шабыл. Дамаска бара жаткан учурунда Дамаскта машаякчылар чогулуп жатат дегенин угат дагы, көптөгөн адамдарды ээрчитип куугунтук алыш үчүн жөнөйт. Дамаск азыркы Сириянын борбору. Дамаска жакындап калган учурунда күндөн дагы жарык бир нур ага чачыратат. Анан ушунчалык жарык болгондуктан бара жатып ал кулап калат. Анын көзү көрбөй калат. Анан эмне деген үндү угат? Шабыл, Шабыл, эмне үчүн мени кубалап жатасың? Уштуу таякка каршы тура албайсың.
Уштуу таяк турса сен кантип ага каршы тура аласың деген үндү угат. Шабыл таң калып, сен кимсиң Теңир деп сурайт. Сен кубалап жаткан Ыйсамын деп жооп берет. Ыйсага ишенген адамдарга каршы чыккандыгы бул Ыйсанын өзүнө каршы чыккандыгы. Жакан жазган жакшы кабарда айтылат, мени силерди жек көргөндүгү, мени жек көргөндүгү, силерди кабыл албагандыгы, мени кабыл албагандыгы. Дамаск шаарында 3 күн бою эчтеке жебейт дагы. Анан Кудай Анания деген адамды ага келет, жиберет. Келе жаткан жолуңда өзүңө көрүнгөн Теңир Ыйса көздөрүн кайрадан көрүшү үчүн мени сага жиберди. Ордуңан тур дагы Ыйсанын ысымынан сууга чөмүлдүрүл, күнөөлөрүң кечирилсин. Элчи Павыл 3 күн бою сокур болот дагы өзү кубалаган Ыйса Машаяк экен деген түшүнөт. Эмне үчүн мени кубалап жатасың? Ыйсага ишенген, Ыйсага каршы турган Павылды Кудай кулатат дагы ошол жүйүттөргө элчи кылып даярдайт. Мына кайрадан тирилген Ыйсаны мен көрдүм, ал Машаяк Ыйса деп элчилердин иштеринде 2 жолу ошол жөнүндө айтылат. Ошондуктан акырында ай күнүнө жетпей төрөлгөн балага окшогон мага да көрүндү деп өзү жөнүндө элчи Павыл айтып кеткен. Кайрадан тирилген Ыйса Машаяк жөн эле жок болуп кетпестен 40 күн бою өзүн күбөлөндүргөн. Ал руханий денеге ээ эле. Эшиктердин баардыгы жабык турган учурда ошол эшиктен өтүп кете ала турган күчкө ээ эле. Кандайдыр бир бийликке ээ болбогон эркин денеге ээ болду эле. Лука 24-бөлүмдө Ыйсанын шакирттери чогулган жерге келип, Ыйсаларга кайрылып айтат, силерге тынчтык болсун. Анда алар элес экен деп ойлошот, бирок Ыйса мен өзүммүн. Мага колуңарды тийгизип көргүлө, анткени элестин денеси да сөөгү да болбойт, бирок өзүңөр көрүп тургандай менде бар. Томас аны денесине колун дагы тийгизип көрөт. Ошондо силерде жей турган тамак барбы деп, курсак ачкандыгы үчүн тамак сураган жок. Денеде тирилгендигин аларга далилдеш үчүн алардан тамак сураган. Алар бир балыкты берет дагы, бышкан балыкты, бышканды алып, анан бир бөлүкчөсүн жейт. Эгерде анын денеси элес боло турган болсо, ашказандан өтүп бараткан балык түздөн түз көрүнмөк элек. Биздин денесиге окшогон денеси катары тирилет. Бирок ал дене эми өлбөс, чирибес дене болуп өзгөрүлгөн. Ыйса Машаяк көптөгөн кереметтерди аткарган. Ар бир кереметтин өзүнүн терең бир мааниси бар. Пес оорусунан адамдарды айыктырган, пес оорусунан айыктыргандыгы биздин күнөөлөрүбүздөн арылта тургандыгын алдын ала көрсөткөн. Сокур адамдардын көзүн ачкандыгы биздин руханий көзүбүз ачыла тургандыгы, жиндерди кубаланып чыгаргандыгы, куткарылган учурда бизди үстүбүздөн бийлик кылып келген шайтан эми бизде эмес, Кудай өзү башкара тургандыгы жөнүндө алдын ала кереметтер аркылуу көрсөткөн. Жакан 5-бөлүм 25-аятта өлгөндөр Кудайдын уулунун үнүн угуп тирилер убакыт келет, ал тургай келип да калды. Биз куткарылууга ээ болгон учурда жакшы кабарды сөздү угуп, биздин жаныбыз тирүү болот. Эфестиктер 2-бөлүмдө кылмыштарыңардын күнөөлөрүңөрдөн айынан өлгөн силерди Кудай тирилтти.
Адам аты аркылуу биз жаныбыз өлүк болуп төрүлгөнбүз. Ал эми Ыйса Машаяк аркылуу ошол өлгөн жаныбызды кайрадан тирилтти. Ыйса Машаяктын аткарган иштеринин эң эле чоң керемети бул өлгөн адамдарды тирилткендиги болуп саналат. Ошол кереметтер аркылуу алдын ала бизге көрсөткөн элек. Андан сырткары Ыйса өзүнүн шакирттерине өлө тургандыгы жөнүндө, тириле тургандыгы жөнүндө алдын ала айтып берген эле. Матай жазган жакшы кабар 12-бөлүмдө ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 12-бөлүм 38-аятты окуйбуз. Матай 12-бөлүм 38-аят. Ошондо мыйзам окутуучулар менен фарисейлердин кээ бирөөлөрү мындай дешти: "Устат, сенин бизге бир жышаан көрсөтүшүңдү каалайбыз." Ыйса аларга мындай деп жооп берди: "Бузулган жаман муун жышаан көргүсү келет, бирок ага Жунус пайгамбардын жышаанынан башка жышаан көрсөтүлбөйт. Жунус пайгамбар 3 күн 3 түн чоң балыктын ичинде болгондой эле, Адам уулу да 3 күн 3 түн жер ортосунда болот." Фарисейлер жана мыйзам окутуучулар Ыйсага келип: "Эгерде сен Машаяк болсоң, бизге бир жышаан көрсөтчү." Анткени жүйүттөр жышаан кереметтерди жакшы көрүшкөн эле. "Шунчалык таң калтыра ала турган жышаанды көрсөтчү." Анан аларга кайрылып айтат: "Бузулган жаман муун жышаан көргүсү келет." Эмне үчүн жышаан көрсөт деп кайрылса, бузулган жаман муун деп айтат. Байыркы келишимде Кудайдын керемети аркылуу көптөгөн жышаандар, кереметтер аткарылган. Ошол эле учурда Кудайдын сөзү Ыйса Машаяктын өлүмү жөнүндө, тирилүүсүн жөнүндө пайгамбарчылык айтылган. Бирок жүйүт эли Кудайга дагы ишенген эмес, Кудайдын сөзүнө дагы ишенбестен Ыйсага кайрылып келип, "Сен жышаан көрсөтсөң, ошондо гана ишенебиз" дейт. Мисалы, баласы атасы менен бир нече жыл жашайттагы күндөрдүн биринде келет: "Ата, сен чынында эле менин атамсыңбы? Эгерде менин чыныгы атам боло турган болсом, аны далилдеп берчи. Мен 2-кабаттан жерге кулап түшөйүн. Ошондо сен менин чыныгы атам боло турган болсом, ошол 2-кабаттан мени сактап кал, куткарып кал. Эгерде мени куткарып калсаң, менин чыныгы атам экендигиңе ишенем" дегенде, атасы эмне дейт? "Акылдан ажырап калган акмак бала. Ушул жаман нерсе. Ушул күнгө чейин канча жыл жашап келип, анан кантип ата экендигиңди далилде" дейт. Андан сырткары жаман, бузулган муун. Кээ бир бузулган аялдар, ага акча берип койсоң, белек койсоң, бүт эркектин артынан ээрчип кете бере турган аял, бузулган аял. Ошондойбу? Израиль эли Кудайдын сөзүндө баардыгы жазылган эле, байыркы келишимдеги баардыгы пайгамбарчылыктагы бар эле. Ошол сөзгө ишене турган болсо, Машаяк Ыйса өзү экендигин ишенишмек эле. Айкаш-чыгаштын алдына келгенге чейин барышып, айкаш-чыгаштан түш, ошондо биз ишенебиз. Сөз менен ишениши керек эле, бирок алар кайра эле жышаандарды, кереметтерди талап кылып жатышат. Кандай белек болобу, кандай акча болобу, любой эркектин артынан ээрчип кете турган бузулган аял сыяктуудай. Силерге Жунус пайгамбардын жышаанынан башка жышаан көрсөтүлбөйт. Жунус пайгамбарын билесиздер да. Кудай Нинеби шаарына барып, ошол шаарда пайгамбарчылык кыл. Анткени алар күнөөсү үчүн талкаланып калышы мүмкүн. Жунус пайгамбар угат дагы ага жакпай калат. Жок, Нинеби шаарында адамдар ушунчалык күнөөкөр болгондуктан алар окшойдон өлө берсин деп Таршышка бара жаткан кемеге түшүп алат.
Ал кеменин ичинде күтүлбөгөн жерден толкундар өйдө көтөрүлүп баштайт дагы, кеме көңтөрүлүп кеткенге чейин барат. Кеменин ичинде жайгашкан адамдардын баардыгы себептерин издей башташат. Эмне үчүн кеме кулайын деп жатат. Анан болгон жүктөрүн, оор нерселерин баардыгын деңизге ыргыта башташат. Анда дагы толкундар токтобойт. Ошондо алар мындайча жыйынтык чыгарышат. Биздин арабызда Кудайга каршы чыккан адамдын күнөөсү үчүн Кудай бизге ушундай жаза жиберип жатат. Ошол адамды кармагыла. Ким ошол ишке барды? Элдин барды. Жок, мен эмес деп. Анан кеменин түйүн караса, Жунус пайгамбар терең уйкуга батып уктап жатат. Аны ойготушат. Тур ордуңдан. Сен кимсиң? Эмне деген иш кылдың? Толкун болуп аткандыгын көрүп атасың го. Мойнуң ал дегенде Жунус айтат. Чындыгында мен Кудайга ишенген адаммын. Кудайдын пайгамбарымын. Кудай мага Ниневиликтерге барып сот жөнүндө айт дегенде мен ошолдон качып Таршишка бара жатам. Сен туура эмес иш кылдың. Азыр Жунус пайгамбар күнөөсүн мойнуна алганда дагы Кудай кечирбейт. Биз эмне кылышыбыз керекпиз, Жунус деп сураганда, мени алып деңизге ыргыткыла деп жооп берет. Жок, өлсөм дагы Нинебеге барбаймын дейт. Кемени Нинебега кайтаргыла десе болот эле да, бирок өжөрлөнүп, жок, мени деңизге ыргыткыла дейт. Мейли деп аны кармашат дагы деңизге ыргытышат. Аны чоң балык, ушул үчүн жаратылган чоң балыктар жутуп алат. Башталыш 1 бөлүмдө Кудай балыктарды жаратканда өзгөчө чоң балыкты жараткан. Деңиздеги балыктарды түр-түрү менен жаратат. Чоң балыкты Кудай алдын ала Жунус пайгамбар үчүн даярдап койгон элек. Чоң балык сүзүп келет дагы, ушул үчүн жаратылган турбаймынбы деп Жунус пайгамбарды жутуп алат. Анан Жунус пайгамбар киттин ичинде калат. Киттин ичинде калган Жунус пайгамбар Россияда Санкт-Петербургка барган учурда чоң музей бар эле. Ошол музейдин ичинде чоң балыктын скелети катырылган экен, оозу монча бир көлөмдө. Ошондой кит боло турган, чоң балык боло турган болсо, бир эле жалгыз Жунус эмес, бир нече адамды жутуп ала турган көлөмгө ээ. Жунус пайгамбар балыктын ичинде отурат. Балыктын ичинде эмне кылды деп ойлойсуздар? Балыктын ичинде отуруп алып, анын ашказанын ичигилерин карманып отуруп алып, сыйынат Кудайга. Чын дили менен ушунчалык күчтөнүп, ашказанын тартып, ичигилерин тарткандыктан балык өзү дагы таң калат дагы, эмне болуп атат деп сүзүп барат дагы. Анан кийин Жунус пайгамбарды түкүрүп жээкке чыгарып салганда, Нинебиянын жээгине келет. Кызыктуу экен, бул мен өзүм айтып жаткан жокмун, Жунус китебинде жазылат. Жунус пайгамбар балыктын ичинде сыйынат. Ошондо кит оозунан чыгарганда деңизге ыргып келип түшөт. Ошондо элдердин баардыгы көрөт, эмне деген иш болуп кетти. Анан Нинеби шаарына барат дагы, эй акмактар, мына силер үчүн мен өлүп калайын дедим. Силердин күнөөңөр ушунчалык толгондуктан силер өлүмгө дуушар болосуңар, силер соттолосуңар. Ошондуктан мен силерге пайгамбарчылык кылган ордунда Таршишка кетип калып, анан кийин Кудай мени кайрадан силерге жиберди. Эмне кыласыңар?
Нинейбеликтер эмне кылды деп ойлойсуздар? Ушул сөз падышага чейин жетет дагы, падыша өзүнүн кийимин дагы айырып, андан кийин бүт элге буйрук кылат. Силер орозо кармап сыйын кыла. Кудай бизди сөзсүз түрдө кечирет. Нинейбеликтер падышасы баш болуп, бардыгы Кудайдын астында бизди куткара көр, бизди кечире көр деп сыйына башташат. Жунус пайгамбар өзү Нинейбеликтер талкаланышын көргүсү келип, чоң тоонун үстүнө чыгат. Анан күн шунчалык куйкалап тургандыктан, шунчалык ысык болгондуктан бир чоң өсүмдүк өстүрүп чыгарат дагы, анан ошол өсүмдүктүн астында көлөкөдө абдан сүйүнөт, кубанат. О, жакшы болду деп. Билесиздерби, Жунус пайгамбардын мүнөзү ушунчалык керт эле. Тобо кылгандын ордуна талкаланышын көрүүсүн каалап, ушул өсүмдүктүн астында көлөкөдө отурат дагы, андан кийин Кудай бир куртту жиберет дагы, ал курт өсүмдүктүн тамырын жеп салат. Анан жыйынтыгында кайра өсүмдүк куурап калат дагы, башын күн куйкалай баштайт. Анан кайра капаланып, эмне үчүн мен эми куйкаланып жатам деп Кудайга нааразы болот. Мүнөзү ушунчалык керт адам. Кудай ага айтат: сен Жунус, бир күндө өсүп чыгып, кайра куурап кала турган өсүмдүк үчүн капа болуп жатасың. Ал эми Нинебе шаарында оң колун сол колунан ажырата албаган канчадаган балдар бар экенин билесиңби? Ошол балдардын талкаланып калышын каалаган жокмун, алардын тобо кылуусун кааладым. Нинебеликтер тобо кылып жатканын көрөт дагы, Жунус ушуңарды билип мен атайын келген эмес деп айтат. Ушуга чейин токтотолу бул окуяны. Эгерде Жунус пайгамбар Нинебияга түздөн түз бара турган болсо, балким Жунус пайгамбарды өлтүрүп да коюшмак эле. Албетте Кудай башка жолдорду колдонмок эле. Кит аны Жунус пайгамбарды деңизге ыргытканын көрөт дагы, бул адамды Кудай жиберген пайгамбар деп алар түшүнүшкөн, ишенишкен. Силерге пайгамбарчылык кылыш үчүн мен Таршышка чейин барып, анан кийин кайрадан силерге кайтып келдим. Өзүнүкүн бербеген Жунус пайгамбарды көрүп дагы Нинебеликтер алар тобо кылышты. 3 күн, 3 түн балыктын ичинде калгандыгы дагы бул керемет болуп саналат. Жыйынтыгында Нинебеликтер анын пайгамбарчылыгын угат дагы тобо кылышат. Жунус пайгамбар 3 күн 3 түн чоң балыктын ичинде болгондой эле, адам уулу да 3 күн 3 түн жер ортосунда болот. Бул чынында Ыйса Машаяк өлүп, кайра 3 күндөн кийин тириле тургандыгы жөнүндөгү күбө катары көрсөтүлгөн. Матай жазган жакшы кабар. Матай жазган жакшы кабар. Матай жазган жакшы кабар 20-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 20-бөлүм. 18-аятты окуйбуз. Матай 20, 18, 19. Мына биз Иерусалимге бара жатабыз. Адам уулун башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулардын колуна салып беришет. Алар болсо аны өлтүрүүгө өкүм чыгарышат. Аны бутпарастардын колуна салып беришет. Алар болсо аны шылдыңдашат.
сабашат, айкаш-чыгачка кадашат. 3-чү күнү ал тирилет. Шакирттерине өзү өлүп кайрадан тириле тургандыгы жөнүндө бир нече жолу кайталап айткан. Он 16 бөлүмдө дагы, 20 бөлүмдө дагы айтылат. Бирок шакирттери дагы ал сөзгө ишенишкен эмес. Эмне үчүн? Анткени Иерусалимге келген Ыйса Машаяк Израилдин падышасы болуп, эгемендүүлүктү алып келе тургандыгы жөнүндө падышаны күтүп келишкен. Аларды кызыктырган нерсе ошол падыша катары келе турган Ыйса эле. Бирок байыркы келишимде алдын ала пайгамбарчылык айтылгандай эле Кудайдын эрки боюнча айкаш-чыгачка кадалып, көптөрдүн күнөөлөрү үчүн өзүнүн жанын берип, 3 күндөн кийин кайрадан тирилген. Матай 28 бөлүмдү дагы ачабыз. Матай 28 бөлүм 1 аяттан баштап. Ишембе күнү өткөндөн кийин жуманын 1 күнү таң заардан Магдалалык Мариям менен башка Мариям мүрзөнү көргөнү келишти. Ошол учурда катуу жер титирөө болду. Анткени Теңирдин бир периштеси асмандан түшүп келди. Ал мүрзөнүн оозундагы ташты жылдырып, таштын үстүнө отурду. Анын көрүнүшү чагылгандын жарыгындай, кийими кардай аппак эле. Күзөттө тургандардын үрөйү учуп, сенейип катып калышты. Периште болсо аялдарга мындай деп кайрылды: коркпогула, айкаш-чыгачка кадалган Ыйсаны издеп жүргөнүңөрдү билем. Ал бул жерде жок. Өзү айткандай, ал тирилди. Келип, анын жаткан жерин карап көргүлө. Анан тезирээк барып, анын шакирттерине: ал өлүп кайра тирилди. Ал силерди Галилеядан тосуп алат. Аны ошол жерден көрөсүңөр деп айткыла. Силерге айтаарым ушу. Аялдар мүрзөдөн шашкан бойдон чыгышты да, ары коркуп, ары аябай кубанып, шакирттерге кабарланганы чуркап жөнөштү. Шакирттери кабарлаганы бара жатышканда Ыйса алардын алдынан чыгып салам деди. Алар жакын келип, Ыйсанын бутун кучактай жыгылып, ага таазим кылышты. Ошондо Ыйса аларга: коркпогула, барып менин бир туугандарыма кабар бергиле. Ал аялдар дагы, шакирттерлер да бардыгы аялдар көрүшкөн, анткени шакирттердин бардыгы качып кеткен, коркуп. Ишембе күнү, эртеси күнү денесин жыпар жыттуу заттар менен майлаш үчүн мүрзөгө келе жатышкан болот. Ташты ким алат болду экен деп ойлоп келе жатышканда таң заарда, таң ата элек учурда ошол аялдар мүрзөгө келгенге чейин эле катуу жер титирөө болот дагы. Алардын мүрзөнүн оозундагы таш жылдырылат. Күзөттө тургандардын үрөйү учуп, сенейи катып калышты. Анан аялдар ошол жерге жетип келишет. Ошондо периште отурат дагы: коркпогула, айкаш-чыгачка кадалган Ыйсаны издеп жатканыңарды билем. Ал бул жерде жок. Ал өзү айткандай тирилди. Ал жаткан жерди карап көргүлө. Анын денеси оролгон кепин дагы бардыгы ордунда бүктөлгөн бойдон калтырылган. Эми батырактан барып аны шакирттерине жарыя кылгыла. Аялдар ушунчалык кубанычка толуу менен шашкан бойдон бара жаткан учурда Ыйса аларга чыгып айтат: салам деп.
Алар Ыйсанын бутун кучактай калып таазим кылышат. Коркпогула, барып менин бир туугандарыма кабар бергиле. Бир туугандарым деп айтат. Эмне үчүн? Ыйса Машаяк өлгөнгө чейин өзү жалгыз уул эле. Жалгыз уул эле, бир эле уул. Бугдай даны өлүп, көптөгөн дан түшүм алып келгендей сыяктуудай эле Ыйса Машаяк өлөт дагы Магдалалык Мариямга айтат: менин атама, өз атама, силердин да атаңарга кетеримди айт деп айткан. Эми жалгыз уул эмес, көптөгөн бир туугандардын ичинен биринчиси. Римдиктер 8-бөлүмдө дагы айтылат: бир туугандарынын туну болушу керек. Эми ал жалгыз уул эмес, бир туугандары төрөлдүк. Менин бир туугандарыма кабар бергиле. Галилеяга барышсын. Биринчиден Ыйса Галилеяда өзүнүн шакирттерин чакырып алган эле. Галилеяга барышсын, ошол жерден мени көрүшөт. Өтө жакшы көрүнүш дагы көрүнөт. Ыйсаны биринчилерден көргөн башка адамдар эмес, так ошол аял бир туугандар эле. 40 күн бою көптөгөн адамдарга өзүн көрсөткөн. Элчилердин иштери 1-бөлүм 3-аятта айтылгандай, өзүнүн тирүү экендигин көптөгөн далилдер аркылуу көрсөттү. 1 күн, 2 күн эмес, 40 күн бою. Жакан 20-бөлүм 19-аяттан баштап карасак, эшиктерин бекем бекитип алып отурган шакирттерине келет дагы силерге тынчтык болсун деп айтат. Өзүнүн колун, денисин көрсөтөт. Атам мени жиберген сыяктуу мен да силерди жиберем дейт. Айкаш-ачка кадалган Ыйса анын өлүмү аркылуу биздин күнөөлөрүбүз кечирилди. Биз ага ишенишибиз үчүн кайрадан тирилген. Атам мени жиберген сыяктуудай мен да силерди жиберем деген сөз айкаш-ачка кадалган Ыйса Машаяк куткарылуу ишин аткарган. Шакирттери эмне үчүн жиберилген? Ошол жакшы кабарды жарыя кылыш үчүн, жар салыш үчүн. Куткарылууга ээ болгон биз жакшы кабарды жар салышыбыз үчүн калтырылган адамдарбыз. Римдиктер 10-бөлүмдө 14-15-аяттарда жакшы кабарды таратуучулар жок болсо кантип угушат? Кабарды таратыш үчүн жиберилишпесе кантип таратышат? Айкаш-ачка кадалган Ыйса өлүп жатса дагы, ал жөнүндө жарыя кыла турган адамдар жок болсо, башка адамдар кантип угуп, кантип ишенишет? Биринчиден, куткарылган адамдар Кудай тарабынан жиберилген адамдар болуп саналышат. Ыйса айткандай, шакирттерине демин үйлөп, ыйык рухту кабыл алгыла. Кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет. Ыйса Машаяк жөнүндөгү жакшы кабарды элдерге жарыя кылсаңар, алардын күнөөлөрү кечирилет дагы куткарылышат. Жакан 20-бөлүм 19-аяттан баштап өтө маанилүү мазмундагы сөздөр жазылат. Чакырылган адамдар болбосо кантип угушат? Эч ким айтпаса биз кантип укмак элек? Таратуучулар жок болсо кантип адамдар ишенишет? Кайрадан тирилген Ыйса Машаяктын тирилүүсү биз ишенген ишенимдин эң негизги маңызы болуп саналат. Римдиктер 10-бөлүм 9-10-аятта өлгөндөрдүн арасынан тирилген Ыйса Машаякка ишенсек, анда ишенип жүрөгүбүз менен
акталабыз. Өлүм бийлигин жеңип тирилген Ыйса Машаяк. Машаякка ишенген адамдардын бардыгы Ыйса Машаякка ишенебиз деп айтышат. Бүгүнкү күндө бүт жыйындарда Ыйса Машаяктын тирилүү майрамын майрамдашат. Бирок эмне үчүн куткарылышпайт? Анткени Ыйса Машаяктын тирилүүсү аларга кандай тиешеси бар экен деген маани беришпейт, билишпейт дагы. Биз эмнеге ишенебиз? Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөндүгүнө ишенип, бир адам көптөрдүн күнөөлөрү үчүн өлгөн чындыкка ишенишибиз керекпиз. Андан кийин жазуу боюнча өлүм бийлигин жеңип чыгып, Римдиктер 4-бөлүм 25-аятта күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйылган жана биз акталышыбыз үчүн тирилген. Бизди акташ үчүн ал тирилген. Ишенгенде гана ал акталат. Ишенишибиз үчүн Ыйса тирилген. Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү бизге кандай тиешеси бар экендигин билгенде гана биз ишене алабыз, куткарыла алабыз. Менин күнөөлөрүмдү мойнуна алды, өз мойнуна жүктөдү, мага түбөлүк өмүр бериш үчүн ал кайрадан тирилди. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү, акталышыбыз үчүн тирилди. Ошол чындыкка ишенүүбүз зарыл. Ыйсанын тирилүүсү биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгы толугу менен жуулду, тазаланды деген нерсеге түздөн түз күбө. Машаяк тирилбесе, анда Ыйса эмне үчүн өлгөндүгүн биз биле да албайт болчубуз. Ыйса Машаяк тирилбесе, анда бир дагы адам куткарылбайт болчу. Ыйса Машаякты кармаган учурда бардык адамдар качып кетишкен. Жада калса элчи Петр дагы сен Ыйсанын шакиртебисиң десе, жок, I am not деп качып кеткен. Бир дагы ишенген адам жок болмок. Ыйса Машаяктын тирилүүсү менен ишенгенге далил жаратылды. Элчилердин иштери 17-бөлүмдү чөп ачабыз. Элчилердин иштери 17-бөлүм. Элчилердин иштери 17-бөлүм 30-аят. Ошондуктан Кудай биздин билбестик кылып жүргөн убакыттарыбызды эсине албастан, азыр бардык жерде бардык адамдарга тобо кылууну буйруп жатат. Анткени ал бир күндү белгилеп койду. Ошол күнү ааламды өзү алдын ала белгилеп койгон адам аркылуу адилет менен соттойт. Аны өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү менен ал муну бардык адамдарга далил катары көрсөттү. Бардык адамдар тобо кылсын деп. Машаяк биздин күнөөбүз үчүн өлдү. Тирилүүсү аркылуу ишенсин деп. Көз жашыбыздын төгүлгөнү тобо кылуу эмес. Кудай өзү соттой турган күндү белгилеп койду. Мыйзамсыз иштерди кылган адамдар үчүн сот күнү белгиленген. Өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү менен бардык адамдарга далил катары көрсөттү. Ошол чындыкка ишенбеген адам Кудайдын сотуна келет. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн соттолду, жазаланды. Бизге түбөлүк өмүр бериш үчүн ал кайрадан тирилди, түбөлүк өмүргө ээ болду. Тирилүүсү биз ишене ала турган түздөн түз күбө болуп саналат. Биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын арылтты. Еврейлерге жазылган кат 1-бөлүм 3-аятта күнөөлөрдөн тазалануу ишке ашыргандан кийин Кудайдын оң жагына отурдук. Анан силерге тынчтык болсун деп шакирттерине айтат. Силердин күнөөлөрүңөр үчүн мен өлдүм, эми тынчтыкта жашагыла. Мисал үчүн 50 миллиону
50 миллион карыз болгон адам банкрот болуп карызын төлөй албагандыгы үчүн түрмөгө барышы керек эле. Бирок өтө бай бир жакшы адам квитанциясын көрсөтөт дагы, мына тынчтыкта жашай бериңиз, эч бир себеби жок эле, сиздин карызыңызды кутулттум десе, ал адам канчалык кубанычка толот. Ыйса Машаяктын тирилүүсү биздин квитанциябыз катары. Сенин күнөөлөрүң үчүн мен кыйналдым, жарадар болдум. Эми сен жөн гана ушул чындыкка ишен. Түздөн түз күбө катары көрсөтүлгөн. Ыйса Машаяктын тирилүүсү бардык өлүмдөн куткарды. Өлүмдөн коркуп, өмүр бою кул болуп жүргөндөрдү эркиндикке чыгарыш үчүн Машаяк тирилген. Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тирилүүсү өлүмдөн коркуп, өмүр бою ошол өлүмгө кул болуп жашаган адамдарга эркиндик тартуулаш үчүн түбөлүк өмүр жана чирибес денеге ээ кылдырыш үчүн тирилди. Ал өлүмдү жеңип, жакшы кабар аркылуу өмүрдү жана өлбөстүктү жарыкка алып келди. Ыйса Машаяктын тирилүүсү аркылуу биздин күнөөлөрүбүз кечирилди. Өлүмдү жеңе турган өмүрдү жана өлбөстүктү бизге алып келди. 1 Корунтуктар 15 бөлүм 22 аятта: бир адам атанын айынан бардыгы өлүшкөн эле, эми Машаяк аркылуу бардыгы тирилишет. Адам ата аркылуу бардык адамдар өлгөн эле, эми Машаяк аркылуу бардыгы тирилишет. Бир адам ата аркылуу бардыгыбыз күнөөкөр болгонбуз. Эми бир адам Ыйса Машаяк аркылуу бардыгыбыз акталдык өмүргө ээ болдук. Ошол себептер менен Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү бизге ушунчалык чоң ролду ойнойт. Эми кайрадан тирилген Ыйса Машаяк бизге арачылык кылып жашайт. Римдиктер 8 бөлүмдү ачабыз. Римдиктер 8 бөлүм 34 аят. 34-тү чогуу окуйбуз. Аларды ким соттойт? Өлүп кайра тирилген Кудайдын оң жагында отурган Машаяк Ыйса биз үчүн арачылык кылат. Эми бизди ким соттойт? Бизди ким соттой алат? Биз үчүн өлүп кайрадан тирилген Ыйса Машаяк Кудайдын оң жагында отурат. Биз үчүн арачылык кылат. Эмне деп арачылык кылат? Өзүнүн канын, төккөн канын көрсөтүп, Кудай ата, бул канды караңыз. Бул баланча адам үчүн мен өз канымды төккөнмүн. Менин уулум өлүп жатканда Кудай ошого ыраазы болот. Тирилбестен, тирилүү эле тим болбостон Кудайдын оң жагында отуруп бизге арачылык кылат. Биздин ээ болгон куткарылуубуз ушунчалык кооптуу куткарылуу. Биздин күнөөлөрүбүз кечирилгендигине түздөн түз күбө катары ал Кудайдын оң жагында. Дагы бир жерди ачалы. 1-2 жерди ача кетели. 1 Петир китеби 1 бөлүмдү ачабыз. 1 Петир 1 бөлүм 3 аят. 1 Петир 1 бөлүм 3 аят.
3 аятты окуйбуз. Теңирибиз Ыйса Машаяктын Кудайы жана Атасы даңкталсын. Анткени ал Ыйса Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт берүү үчүн өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт берди. Жогорудан төрөлттүк. Жакан 3-бөлүм 5-аятта кимде ким суудан жана рухтан төрөлбөсө Кудайдын падышачылыгына кире албайт. Суудан төрөлүшү керек десе, кээ бир адамдар көз жаш төгүш керек турбайбы деп. Жок, андай эмес. Суу топон суу убагында, Нухтун убагында сотту билдирет. Суу сот. Матай 3-бөлүмдө Ыйса Машаяк бул дүйнөдөгү ишин аткарып баштаганга чейин сууга чөмүлдүрүлгөн. Сууга чөмүлдүрүлгөн анын өлүмүн символдойт, кайрадан суудан чыккандыгы анын тирилүүсүн. Ошондо асман ачылат дагы ыйык рух түшүү менен менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын деген үн угулат. Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тирилет. Ага чейин асмандагы эшиги жабылган. Ыйса Машаяктын тирилүүсү менен ошол эшик ачылат. Ибадатканадагы көшөгө өйдөдөн ылдый айрылат. Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү аркылуу ыйык рух келет. Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын. Ошол рух биздин рухубузга Кудайдын балдар экенибизди күбөлөндүрөт. Суу бул Кудайдын соту. Ыйса Машаяктын өлүмү аркылуу биз ошол соттон кутулдук. Кудайдын жаңы өмүрүнө ээ болдук. Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү биз өмүргө ээ болушубуз үчүн. 1 Петр 1-бөлүмдө чирибей турган Кудайдын түбөлүк сактала турган сөзү аркылуу кайрадан төрөлдүңөр. Ошого биз ишенебизби? Ыйса Машаяктын өлүмү жана кайрадан тирилүүсү кайрадан төрөлө турган күчкө алып келди. Дагы бир нерсе, Ыйса Машаяктын тирилүүсү Машаякчынын денеге чейин өзгөрүлө тургандыгы жөнүндө көрсөтүлгөн. 1 Корунтуктар 15-бөлүмдө ачабыз. 1 Корунтуктар 15-бөлүм 16-аят. 1 Корунтуктар 15-бөлүм 16-аяттан баштап окуп берейин. Эгерде өлгөндөр тирилишпесе, анда Машаяк да тирилген жок. Эгерде Машаяк тирилген эмес болсо, анда силердин ишенимиңердин пайдасы жок. Күнөөлөрүңөр дагы деле өз мойнуңарда. Анда Машаякка ишенип жүрүп көз жумгандар да тирилишпейт. Эгерде Ыйсага ушул жашоодо гана үмүттөнүп жатсак, анда биз эң бактысыз адамдарданбыз. Машаяк тирилген эмес болсо, анда өлгөн адамдар дагы тирилмек эмес, тирилбейт болчу. Ыйса Машаяк аркылуу биздин күнөөлөрүбүз кечирилди. Ыйса Машаяк аркылуу жаңы өмүргө ээ болгон адамдар дагы Машаяк менен чогуу тириле тургандыгы жөнүндө алдын ала көрсөтүлгөн. Машаяк кайрадан тирилбесе, анда силердин ишенимиңер дагы пайдасы жок болмок.
бир адамдар айтат, Ыйса өзүнүн күнөөсү үчүн өлүп жатканбы, же биз үчүн өлүп жатканбы? Ыйса Машаяктын тирилүүсү аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгы кечирилди. Бизге эми арачылык кылып жаткандыгына ишенебиз. Кайрадан тирилүү жок боло турган болсо, анда көз жумгандар дагы тирилишпейт. Ыйсага ишенип көз жумгандар дагы үмүтү жок эле өлүп калат. Эгерде ушул жашоодо гана үмүттөнүп жатсак, анда биз эң бактысыз адамдарбыз. Эмне үчүн? Анткени баштапкы жыйындагы ишенген адамдар ушунчалык куугунтукка кыйналып өлүшкөн. Эгерде биз бул жашоодо үмүттөнүп гана жашаган болсок, анда эң бактысыз адамдардан болуп калмакпыз. Анткени биз бул дүйнөдө гана эмес, тигил дүйнөдө түбөлүк бейиш, түбөлүк Кудайдын падышачылыгында чогуу түбөлүккө жашаарыбызды билебиз. 20-аят 1 Корунтуктар 15-20. Бирок Машаяк өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилди. Биринчи болуп тирилди. 21-аятта өлүм бир адам аркылуу келген сыяктуу эле өлгөндөр бир адам аркылуу тирилишет. Адам аты аркылуу баардыгы өлүп калган эле. Эми Машаяк аркылуу баардык адамдар тирилишет. Адам аты аркылуу күнөөкөр болушкан, өлүшкөн. Эми Машаяк аркылуу баардык адамдар тирилишет. Ыйса Машаяктын өлүмү күнөөлөрүбүз үчүн, ал эми анын тирилүүсү биздин дагы тирилүүбүз болуп саналат. Менин ичимде жашайт. Галатиялыктар 2-бөлүм 20-аятта. Эми мен айкаш чыгачка Ыйса менен чогуу кадалганмын. Ыйса Машаяк айкаш чыгачта өлгөндө мен дагы аны менен чогуу өлгөнмүн. Эми мен жашап жаткан жокмун. Менин ичимде Машаяк жашап жатат. Кайрадан тирилген Машаяк менин ичимде жашап жатат. Ыйса Машаяк асманга көтөрүлгөндөй сыяктуу деле, Ыйса Машаяктын экинчи жолу келгенде биз дагы бул дүйнөдөн Кудайдын падышачылыгына кетебиз. Ыйсанын өлүмү менин өлүмүм, Ыйсанын тирилүүсү менин тирилүүм. Ушул нерсенин баардыгын бериш үчүн Ыйса Машаяк кайрадан тирилген. Римдиктер 8-бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм. Римдиктерге 8-бөлүм 11-аят. Римдиктер 8-бөлүм 11-аятты окуйбуз. Чогуу окуйлу. Эгерде Машаяк Ыйсаны өлгөндөрдүн арасынан тирилткен Кудайдын руху силердин ичиңерде жашап жатса, анда Машаяк Ыйсаны өлгөндөрдүн арасынан тирилткен Кудай силердин ичиңерде жашаган өз руху менен силердин өлүк денеңерди да тирилтет. Эгерде силердин ичиңерде Ыйса Машаяк өзү жашап жаткан болсо, Кудай силердин ичиңерде жашаган өз руху менен силердин өлүк денеңерди да тирилтет. Ошол себептер менен куткарылган адамдар биздин ичибизде Машаяк өзү жашап жаткандыктан, ал тирилгендей эле биз дагы тирилерибизди билебиз. Ыйса Машаяк келген учурда тирүү адамдар денеси өзгөрүлөт дагы асманга көтөрүлүшөт. Эми руханий денеге өзгөрүлүшөт. Чирибес денеге өзгөрүлөбүз. Жалбырактар менен азыктанган гусеница курту бир нече убакыт өткөндөн кийин көпөлөккө айланат. Көпөлөк айланганда деңиздерди дагы аралап учат.
сойлоп жүргөн гусеница учуп кеткен көпөлөккө окшоп даңктуу денеге ээ болот. Эми чириген дене чирибей турган денеге ээ болот. Ошол түбөлүк өмүрдү тартуулаш үчүн Машаяк кайрадан тирилген. Машаяктын тирилүүсү менин күнөөлөрүмдү кечирип, мен дагы тириле тургандыгым жөнүндө күбө катары алдын ала көрсөткөн. Дагы бир жерди ача кетели. Римдиктерге жазылган кат 6-бөлүмдү ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 6-бөлүм 4-аят. Машаяк атасынын даңкы менен өлгөндөрдүн арасынан кандай тирилтилсе, биз да жаңыча жашашыбыз үчүн өлүмгө чөмүлдүрүлүүбүз аркылуу аны менен бирге көмүлгөнбүз. Куткарылган учурда биз сууга чөмүлдүрүлөбүз. Сууга чөмүлдүрүлүү. Өлгөндөрдүн арасынан кандай тирилтилсе, биз да жаңыча жашашыбыз үчүн өлүмгө чөмүлдүрүлүүбүз керек. Сууга чөмүлдүрүлүү аз эми болуп өтөт. Биздин конференция өткөн жерде дагы сууга чөмүлдүрүлүү салтанат аз эми болуп өтөт. Сууга чөмүлдүрүлүүбүз аркылуу куткарылбайбыз. Куткарылган адам сууга чөмүлдүрүлөт. Мен дагы Машаяк менен чогуу өлдүм. Суудан чыккан адам Машаяк менен чогуу тирилдим деген мааниге ээ. Ыйса Машаяк менен чогуу тирилгендиктен эми кайрадан жаңы жашообуз менен жашашыбыз үчүн. Эми мен жашап жаткан жокмун, менин ичимде Машаяк жашап жатат деп айтылган. Эми менин теңирим Машаяк өзү. Машаяк үндөгөн, жетектеген жашоого мен умтулушум керек. Ыйса Машаяктын тирилүүсү биздин жашообуз, тирилүүбүз мындан ары Кудайдын даңкы үчүн жашаганга түздөн түз өз жардамын берет. Бүгүн Машаяктын тирилүүсүнө байланыш болгон сөздөрдү чогуу үйрөндүк. Кененирээк сиздерге айтып берүүгө жетишкен жокмун, бирок чындыгында Машаяк мен ичимде жашайт. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында биздин денебиз даңктуу денеге өзгөрүлө тургандыгын чогуу түшүнүшүбүз керекпиз, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайды таанып биле электе эле Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз жанын берип, биз үчүн сотко соттолуп, жазага тартылып, өлүм бийлигин жеңип чыгып, тирилип, өлүмдү түбөлүккө жок кылып бизге өмүр берип, асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Биз үчүн өлгөн, кайрадан тирилген Ыйса Машаяк биз үчүн дагы азыр арачылык кылып, сыйынып жаткандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Мындан аркы жашообузда бир гана ыйык рухтун жетеги менен жаңы жашоого умтулуп жашашыбыз үчүн жардам берип жетектеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.